Убактылуу кармоочу жайда зордукталдым деген блогер Батмакан Жолболдуева боюнча милиция маалымат берди. Азербайжанда 26 декабрь аза күтүү күнү деп жарыяланды. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Hamı sakit olsun. الله أكبر الله. Sabaha 20 nefer gelsin. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا Ama eylesin namuslu durmak olmaz. Hamı kenarlarını bağlasın. Hürmetli sənişlər, təlimata uyğun hərəkət edin, hər şey yaxşı olacaq. Hamı eylesin, kəmərini bağlasın. Dəhlizdə durmayın, təhlükəlidir. Алып баруучу жигит менен кызды урган Илимбек Исраилов 5 күнгө камалды. Электр жарыгынын өчүрүлүшүн алдын ала кабарлагыла. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Бүгүн жогорку кеңештин жыйынында депутат Аслан Бекешев электр жарыгынын өчүрүлүшү тууралуу жарандарды алдын ала маалымдоону талап кылды. Мисалы Октябрь районунун Улан кичи районунда катуу суукта бир нече үй 2 күн бою жараксыз калды. Мындай болбойт, аларга графикти көрсөтүп алдын ала кабарлап коюңуздар, эч ким 1 сутка бою жарыксыз отурбашы керек деди депутат. Ошондой эле ал Нарын, Ысык көл, Ош жана башка аймактардын жашоочулары да жарыктын өчүрүлүшү тууралуу график берүү талабы менен кайрылып жатканын белгиледи. Мына мисалы Октябрь районунда Улан 2 деген микрорайондо 2 сутка бир топ үйлөр электроэнергиясыз калышты. Суукта, ушундай суукта. Эми андай болбойт чынында. Графикти көрсөткүлө эч кимди мындай 1 суткага мындай өчүрбөш керек. Тем более алардыкы электроэнергия менен отопление болгондо. Мен суранат элем, урматтуу Алмаз Акунжанович, президенттин өкүлү, ушундай тапшырманы берсеңиздер. Эми мен кече окуп алдым, жаңы жылда өчүрүүлөр болбойт деп ушундай тапшырма берилген. Бирок андан кийин болсо дагы, азыр болсо дагы графикти бергилечи, сураныч. Жарыя кылгылачы ошону. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. 13 жолу соттолгон жаран ноокаттыктарды алып кеткен, шектүү кармалды. Ошто өзүн өкмөттүн адамы катары тааныштырып, мыйзамсыз иштерди кылып жүргөн жаран кармалды. Бул туурасында Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Маалымдалгандай, ал Германияга окууга жиберем деген таристи Ноокат районундагы бир катар тургундардан мамлекеттик кызматкерлерден акча чогулткан. Каражаттын жалпы суммасы 200 миңден ашат. Жабыркагандар бир нече айдан кийин милицияга кайрылышып, анын негизинде алдамчылык беренеси менен кылмыш иши козголгон. Натыйжада мурун 13 жолу сот жообуна тартылган. 1984-жылы туулган жаран Бишкектен кармалып камакка алынган. Учурда тергөө иштери Ноокат райондук милициясында жүргүзүлүүдө. Кыргыздын калпагы таштанды да. Интернет колдонуучу чет элдик жарандарга калпакты сувенир катары бербөөгө чакырды.
Соц тармактарда Орусиянын Москва шаарында эмгектенген жаран кыргыздарды чет элдик жарандарга калпак менен камчыны чет элдик жарандарга белекке бербей эле коюуну сунуштады. Интернет колдонуучу өзү Москва шаарында тазалык кызматында иштей турганын, таштаныдан калпак таап алганын айтып, видео жарыялаган. Кыргыздын калпагы, манабу дагы бир сувенири, манабу камчы, манабу жерде дагы манандай нерселерди алып келесиздер да, бересиздер. Булар бардыгы манандай болуп мусорго кетет да. Эми маналар кетсе кете берсин, манабу мусорго кетсе кетсин, манабу мусорго кетсе майли. Манабу экөө кетпеш керек да мусоргачы. Эми кандай деп ойлойсуздар билбейм, менин жеке оюм бул алып келип подаркага берип жакшы көрүнөм дегениңиздер туура эмес болсо керек. Эми сиздерден көңүл үчүн деп алып коет дагы, мантип мусорго өргүтө берет да. Убактылуу кармоочу жайда зордукталдым деген блогер Батмакан Жолболдуева боюнча милиция маалымат берди. Блогер Батмакан Жолболдуеванын социалдык тармактагы Баткен Риптин милиция кызматкерлери тарабынан зордукталдым деп билдирген төз эфири боюнча Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирүү таратты. Маалыматка ылайык учурда Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын ички иликтөө кызматы кызматтык текшерүүлөрдү жүргүзүп жатат. Блогер окуя мындан 2 жыл мурда убактылуу кармоочу жайда жатканда болгонун айткан. 25 мартта Баткен шаарынын тургуну Батмабат YouTube каналында иштеген блогер Батмакан Жолболдуева менин аброюма шек келтирип, жаман сөздөр менен каралап жатат деген таристи арыз менен кайрылган. Бул факты боюнча этиятсыздыктан өлүмгө алып келүү менен кылмыш иши козголуп, тергөө иштеринин натыйжасында Батмакан Жолболдуева кармалып, убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Бирок арыз ээси көп өтпөй көз жумат. Ал астмадан улам жүрөк жетишсиздигинен каза болду деген экспертизанын жыйынтыгы чыккан. Андан соң тергөө иштеринин жүрүшүндө Батмакан Жолболдуеванын үстүнөн дагы 3 кылмыш иши козголуп, тергөөнүн жүрүшүндө айыбы угузулуп, Баткен райондук соту тарабынан камакка алуу өкүмү чыгарылган. Бул кылмыш иши объективдүү тергелиш үчүн кылмыш иши Ош облустук ички иштер башкармалыгына жөнөтүлгөн. Ал эми Батмакан Жолболдуева убактылуу кармоочу жайында өзүнө кол салгандыгы боюнча Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчилигинин тапшырмасы менен түзүлгөн топ барып текшерүү жүргүзгөн. Комиссия Батмакан Жолболдуевага карата кандайдыр бир мыйзамсыз иш-аракеттер болгондугу аныкталган эмес деген бүтүм чыгарган. Булак Серепкежи. Азербайжанда 26 декабрь аза күтүү күнү деп жарыяланды. Авиа кырсык Казакстандын Актау шаарынын жанында болгон. Азербайжандын президенти Ильхам Алиев тиешелүү жарлыгын чыгарды. Азербайжан Airlines авиакомпаниясынын Бакудан Грозныйга карай сапар алган Embraer 190 жүргүнчү учагы 25 декабрда эртең менен Казакстандын Актау аэропортуна 3 чакырым жетпей кулаган. Учакта 62 жүргүнчү болгону айтылган. Кийинчерээк анда 69 адам болгондугу маалымдалды. Учакта Азербайжандын 37, Россиянын 16, Казакстандын 6, Кыргызстандын 3 жараны болгон. Булак Баракелди. Алып баруучу жигит менен кызды урган Илимбек Исраилов 5 күнгө камалды. Бишкекте өткөн Facebook партия кечесинде алып баруучу жигит менен кызды микрофон менен урган активист Илимбек Исраилов 5 күнгө камакка алынды. Бул тууралуу Бишкек шаардык сотунан билдиришти. Октябрь райондук сотунун чечими менен Исраилов майда бий баштыкка күнөөлүү деп табылып 5 күнгө камакка алынган. Аталган берене боюнча 5,5 миң айып салуу, 30-40 саатка чейин коомдук жумуштарга тартуу болбосо 3-төн 5 күнгө чейин камакка алуу жазасы каралган. Эскерте кетсек, Илимбек Исраилов жакында эле Бишкекте өткөн Facebook партия кечесинде алып баруучу Чыңгыз Рыскелдиев менен Керемет Сабыржанованын микрофон менен урганы тартылган видео соц тармактарга тарап, коомчулуктун сынына кабылган. Андан кийин ал кечирим сураганы тартылган видеону Facebook'тагы баракчасына жарыялаган. Казакстанда кырсыктаган учак Азербайжандагы аэропортто жаңы жылдык балада алынууда.
Азербайжандын Баку шаарындагы Гайдар Алиев аэропортундагы жаңы жылдык балаты алынууда. Мындай видео соц тармактарга тарады. Видеодо жаңы жыл майрамына карата коздолгон балатыны аэропорттун кызматкерлери алып жатканын көрүүгө болот. Беле кетсек, Азербайжан Airlines авиакомпаниясына таандык учак Бакудан Грозныйга учуп баратып, Казакстанда кулагандыгы айтылды. Анда 62 жүргүнчү, 5 экипаж мүчөсү болгон. Алардын 37-чиси Азербайжандын жарандары, мындан тышкары 6 казакстандык, 3 кыргызстандык, 16 орусиялык жаран болгон. Акыркы маалыматтар боюнча 2 кыргызстандык аман калганы белгилүү болду. Булак суу